Alhamdulillah, бардық мақталар Аллах Таалаға болсын. Алла Субхану Таала менен бізді жаратып, жашартып, рызқы беріп, бардық мұқтаждықтарымызды бүтіріп жатқан зат Аллах Таала. Менен бізге иман беріп, даражабызды көтерген. Иманды адам, момын адам Аллах Тааланың алдында даражасы өте биік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекелі хадисінде айтады: "Ла тақуму саату хатта юқала фил арди Аллах Аллах." Қиямат күн болбойт, қиямат болбойт қачанға чейин жер бетінде Аллах Аллах деп айтқан бір адам болса да. Демек, мисал үшін егерде жер бетіндегі адамдардың бардығы имансыз болып, динсіз болып, Аллах Таалаға шерик қошып, бір эле адам мұсылман бойынан қалса, жүрегіндегі иманы сақтап қалған болса, ошол жүрегіндегі иманы бар мұсылмандың урматына, ошонун себебінен Алла Субхану Таала бүткүл аламдын тәртибини, системасын жүргүзө берет. Ачыктап айтканда, күндү чыгарып, кайра батырып, асмандан жанды жадырып, жерден өсүмдүктөр чыгарып, бардык махлуктарга, инсан, жаныбарларга, кумурскаларга бардыгына рызкыны бере берет. Ошол бир мусулмандын урматына. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Каабаны карады. Карап туруп айтты: "Я Каабату, ма атьябаки ва атьяба рихаки ва а'замаки хурматан." Кааба, сен кандай гана жакшысың, берекелүүсүң. Сенин жытың кандай гана жагымдуу. Жана сенин кадыр баркың да өтө бийик. Вал муъмину а'заму хурматан минки. Бирок бир момундун, имандуу адамдын хурматы, анын сый урматы, иззат, аброю сеникинен дагы жогору турат. Инналлаха жаалаки хараман. Чындыгында Аллах Таала сени харам кылды, урматтуу кылды. Ва харрама минал муъмини малаху ва дамаху ва ирдаху. Жана момундун болсо, алем момундун болсо анын каныны, анын байлыгыны, анын иззат аброюна кол салууга тыюу салды, харам кылып койду. Ва аннадунна бихи доннан сайян. Керек болсо момунга жаман күмөн кылуудан дагы Аллах Таала бизди тыйып салды, тыйып койду. Неге? Анткени ал момундун Аллахтын алдында даражасы өтө бийик. Мусулманды Аллах Таала ошончалык жакшы көрөт, момунду Аллах Таала ошончалык сүйүп жакшы көрөт. Ошол момунга жардам берген адамды дагы Аллах Таала жакшы көрүп калат. Аллах жакшы көргөн момунга muhtaçlığını бүтүргөн адамдын Аллах Таала muhtaçlığын бүтүрөт. Хадисте келет: "Мен кана фи хажати ахихи кана Аллаху фи хажати." Кимде ким өзүнүн мусулман бир тууганынын muhtaçlığында боло турган болсо, Аллах Таала ал адамдын muhtaçlığын бүтүрөт. "Валлаху фи аунил абди ма кана ал-абду фи ауни ахихи." Аллах Таала өзүнүн пендесине жардам бере берет, качанга чейин ал пенде өз мусулман бир тууганынын жардамында болсо. Демек, көптөгөн адамдар мен ишим болбой жатат, жүрүшпөй жатат, оомат келбей жатат, Аллахтын жардамы келбей жатат. Аллахтын жардамы келиштик үчүн Аллах сүйгөн пенделерге мусулман бир туугандын muhtaçlığını бүтүрсө, Аллах Таала анын да muhtaçlığын бүтүрөт. Башка бир риwayatта келет: "Мен маша фи хажати ахихи кана хайран лаху мин и'тикафихи 10 синина." Кимде ким мусулман бир туугандын muhtaçlığını бүтүрүштүк үчүн кадам таштап бара турган болсо, ал үчүн ушинтип кадам таштап мусулман бир тууганынын muhtaçlığını бүтүргөндүгү 10 жыл мечитте отуруп, ибадат кылып, и'тикафта отурганын сообун алат дейт. "Уман и'тикафа яуман ибтига'a вajhillahи ja'ala Allahu baynahu wa baynan nari 3 khanadiq." Алем кайсы адам бир күн Аллахтын үйүндө и'тикафка отура турган болсо, Аллах Таала ошол амалдын берекетинен 3 хандак, 3 аң, аны менен тозоктун ортосунда Аллах Таала 3 аң алыстатып коет. Эми элестетиңиз, кошо бериңиз нар жагыны. Бир күнгө 3 аң. Мындайча айтканда, ар бир аңдын алыстыгы 1500 жыл алыстатса. Андай күндөн бизде 3650 күн бар. Ошонун бардыгын көбөйтө турган болсо, 5.475.000 жыл Аллах Таала тозоктон алыстатат да. Мусулман бир тууганын бир muhtaçlığын бүтүрүп койгон себебинен. Эмне үчүн? Ал мусулман Аллах Таалага кымбат болгон себебинен, ошол Аллахка кымбат болгон момунга жардам берген үчүн дагы нарга адамдын Аллах Таала ушунчалык даражасын көтөрүп атат.
Кайсыда мусулман бир тууганын курсайга тойгончо тамак берип, чаң козукканганча суу берсе, Аллах Таала аны менен тозоктун ортосуну 7 аң, 7 хандак алыстатат. Ар бир хандактын аралыгы 500 жылдык жол. Бир мусулманды тойгозуп койдуңуз, чаң козун кандырып койдуңуз, Аллах Таала 3500 жыл тозоктон алыстатып койду. Ким мусулман бир тууганына бир кийим бере турган болсо, ошол кийимдин акыркы бөлүкчөсү калганга чейин аны Аллах Таала хифазат кылып сактай берет. Жаман сөздөн, жаман көздөн, душмандардан, көрө албастардан сактап коет Аллах субхана таала бардык бале, апат, кырсыктардан. Ошо мусулман бир тууганына жардам берген себеп. Мусулманга жылмайып коюу дагы Аллах субхана тааланын алдында ибадат. Ва табассумука фи важхи ахика лака садакатун. Мусулман бир тууганын жүзүнө карап жылмайып коюң дагы сен үчүн Аллах Таала ошол себептен садаканы соогун берет дейт. Башка эмеде келет, мусулман бир тууганды кабар ала турган болсо, Анас бин Малик радиллаху анху айтат, мусулман бир тууганны кайсы адам жакшылап дарат алып кабар алганы бара турган болсо, бу ида мин жаханнама масирата 70 хариф. Жаханнамдан алыстатылат, тозоктон 70 жылдык аралыкта Аллах Тааланын менен тозоктун аралыгын алыстатып коет. Башка риваятта келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде айтат: "Ман ада маридан ау зара ахан лаху филлахи." Кайсыдан бир оорулууну зиярат кылса, же өзүнүн Аллах үчүн мусулман бир тууганын зиярат кыла турган болсо, надаху мунадин, бир асмандан периште жар салат. Антибита ва таба мамшак ва табаввата минал жаннати манзилан. Сен өтө берекелүү болдуң. Сенин баскан кадамдарың да өтө берекелүү. Жана сен өзүң үчүн бейиште бир чоң үй куруп алдың деп периште жар салат дейт. Эмне себептен? Мусулман бир тууганын зиярат кылып кабар алып койгон себебинен. Башка риваятта келет, эртең менен зияратка барса кечке чейин, кечинде барса таңга чейин 70 000 периште истигфар кылып турат, бул адам үчүн кечирим сурап турат. Мусулмандын айыбын жашырып кое турган болсо, Аллах субхана таала ал адамдын айыбын жашырат. Мен сатара аля муслимин сатарахуллаху фид дунья вал ахира. Кайсыда мусулман бир тууган айыбын жашыра турган болсо, бир айыпты көрдү, анда кемчилиги бар экен, ошону элдин алдына жарыялабастан жашырып кое турган болсо, Аллах субхана таала ал адамды дүйнөдө жана бул дүйнөдө жана ахиретте анын айып кемчиликтерин жашырып коет. А кайсыда мусулман бир тууган айыбын ача турган болсо, Аллах Таала аны бүткүл адамдардын алдында шерменде кылып коет. Эгерчи ал үйүндө отуруп болсо дагы шерменде болуп калат. Мусулман, тирүү мусулман эле эмес, керек болсо өлүк мусулман, кайтыш болуп калган мусулмандын дагы айып кемчилигин жашыра турган болсо, Аллах субхана таала өтө көп разы болот дагы анын күнөөлөрүн кечирет. Пайгамбар хадисте айтат: "Ман гасала маййтан факатама алейхи гафараллаху лаху 40 кабирatan." Кайсыдан мусулман бир тууганынын майит, кайтыш болгон мусулман бир тууганынын денесин жууп, денесин жуугандан кийин эми денесинде кандайдыр бир кемчиликти көрүп калса, бир айыпты көрүп калса, ошону көрүп калып туруп жашырып кое турган болсо, сыртка элге жайбастан, ачпастан ошону жашырып кое турган болсо, Аллах субхана таала ал адамдын 40 чоң күнөөсүнү кечирет дейт. Чоң күнөөлөрдөн Аллах Таала 40-ны кечирип коет. Эми кайтыш болгон мусулмандын айыбын жашырганына ушунча Аллах субхана таала разы болуп күнөөнү кечирип аткандан кийин тирүү болгон, басып жүргөн мусулмандын айыбын жашырса Аллах Таала канчалык разы болот да. Кыйынчылыкта дуушар болгондо көңүл айтып, көңүлүнү көтөрө турган болсо, Аллах субхана таала ошол кыйынчылыкка учурап сабыр кылган адамга канча сооп берсе, көңүлүнү көтөргөн адамга да ошончо сооп берет да. Пайгамбар хадисте айтат: "Ман азза мусабан фалаху мислу ажрихи." Кайсы адам мусибатка, кыйынчылыкка учурап калган мусулман бир тууганына барып туруп таазият айта турган болсо, барып көңүлүн көтөрө турган болсо, кыйынчылык, башына кыйынчылык жетип, анан сабыр кылган мусулманга кандай сыйлык сооп бейиш берилсе, буга да ошондой сооп берилет дейт. Эмне үчүн? Ал адам Аллахтын алдында Аллахка кымбат болгон бир мусулмандын барып көңүлүн көтөрүп койду. Инна шажаратан канат ту'зил муслимин. Бир дарак мусулмандарга зыян жеткирет эле. Фажаа ражулун фaqata'aha fadakhala al-janna. Бир киши келип туруп ошол даракты кесип салды. Ушул дарак мусулмандарга зыян жеткирет экен деп туруп
даракты кесип салды эле, натыйжада Аллах Тааланы ошол амалдын себебинен бейишке киргизди да. Мусулмандарга, жалпы мусулмандарга пайда жеткиргенин себебинен. Эми эң чоң пайда кайсыл десе, мусулманга өзүбүз каалаган жакшылыкты башка мусулман бир тууганга каалоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кишиге кайрылып айтты: "Атухиббул жанна", сен бейишти жакшы көрөсүңбү? Бейишке кирүүнү каалайсыңбы? Дегенде ал киши "Наам", "Ооба, мен каалаймын" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фа ахибба ли ахика ма тухиббу ли нафсик". Сен бейишке киргиң келсе, анда бул амалды кылгын. Кайсы амал? Өзүң жакшы көргөн нерсени, өзүңө жакшы көргөн нерсени мусулман бир тууганыңа жакшы көр дейт да. Инсан өзүнө эмне болууну каалайт? Бактылуулугун каалайт, ийгиликке жетүүнү каалайт, жашоосунда береке болуусун каалайт. Ал адам өзүнүн бейишке кирүүсүн каалайт, тозоктон куткарылуусун каалайт. Эми өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башка мусулман бир тууганга каалап туруп, не кылабыз? Үйүн такылдатып. Мусулман бир тууган Аллах Таала дүйнө акыреттин бактылуулугун толук динге койгон. Дин менен жашасак бактылуу болобуз, жашообузда береке болот, жүрөгүбүздө тынчтык болот, жүрөгүбүздө, жүзүбүздө нур болот деп барып мусулман бир тууганга барып мээнет кылсаңыз, жакшылык каалап барсаңыз, анан ошол сиздин Алла үчүн барган кадамыңыздын, Алла үчүн айткан сөздөрүңүздөн таасир, Аллах Таала таасир берип, иманга келип калса, намазга келип калса, амалдарга бекем болуп калса, ошонун баардыгынын сообу сизге жазыла берет. Алла субхана таала баардыгыбызга мусулмандын акысыны берип, мусулмандынга зыян жеткирип коюудан сактасын. Алла субхана таала баардыгыбызды, баардык мусулмандарды бейиште бир кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.